Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуу электр борборундагы штаттык эмес кырдаалдын кесепеттерин жоюунун жүрүшүн текшерди. Анда Минкап башчысына ушул жылдын 8 февралына карата жылуулук электр борборунда жалпы активдүү кубаттуулук 300 мегаватты түзүп, 9 отказан жана 4 турбо агрегат иштеп жатканы туурасында маалымат берилди. Бишкек жылуулук тармагы штаттык режимде иштеп жатат. Жылуулук жана ысык суу берүү толугу менен калыбына келтирилди. Оңдоп тазалоо иштери бүгүн кечке жуук бүткөрүлөт. Чатырды оңдоо иштери уланууда, деди Минкап төрагасынын коштоп жүргөн энергетика министри Таалайбек Ибраев. Андан кийин Минкап башчысы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына барды. Анда Кара Кече кенинен борбор каланын жебине көмүрдү ташуу жана жүктөө процесси менен таанышты. Маалым болгондой, көмүрдү жүктөө участкасында бардык жүрүп жаткан процесстерди күнү түнү көзөмөлдөп турган онлайн камералар орнотулуп, бул жепте да, республикадагы бүтүндөй жайгашкан отун базарларында да катуу отундун кетишин жана өз убагында келүүсүн көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары министрлер кабинетинин төрагасы мамлекеттик ишкананын жетекчилиги менен кеңешме өткөрүп, анда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жакынкы 5 жылга өнүктүрүү планын тез арада сунуштоону тапшырды.